Азыркы күндө Бишкек шаарынын борбордук көчөлөрүндөгү авария көп катталган участокто калкты ысык суу жана жылуулук менен камсыздаган эски куурларды жаңысына алмаштыруу жумуштары жүрүп жатат. Бул жерде мурда эскилиги жеткен 2 куур өтсө, өткөрүмдүүлүгүн жогорулатуу максатында диаметри чоң келген 3 куурду жаткырып монтаждоо жумуштары жүрүп жатат. 7 апрель көчөсүнөн жогору Лев Толстой көчөсүнө жете бербей 650 метр аралыкка 2000 метрде 3 куур жаткырылат. Жазда башталган курулуш иштери жылуулук мезгилине чейин толук аякташы керек. Азыр казуу иштери бүтүп жатат. Андан кийин астын 10 сантиметрлерге засыпка кылып, тебелетип засыпка кылып, андан кийин биз турбаларды уже орното баштайбыз, жаңы турбаларды. Жумушту биз октябрга чейин ушу бүтүшүбүз керек. Андан кийин декабрга чейин башка үстүңкү жумуштарын, асфальт, үстүңкү жумуштарын бүтүшүбүз керек. Отопительный сезонго чейин ушу бүтүшүбүз керек да. Шаар тургундарына жылуулук берген Бишкек жылуулук тармагы ишканасы быйыл 1,5 чакырымдан ашык жаңы куурларды алмаштырат. Учурда дүйнөлүк банк каржылаган 2 участокто жана мамлекеттик ишкананын күчү менен дагы 2 объектиде курулуш иштери жүрүп жатат. Жер алдынан ысык суу өткөн куурлардын иштөө мөөнөтү 25 жыл экенине карабай, айрымдары 30 жылдан, ал тургай 50 жылдан бери иштеп жаткандары дагы бар. Жабдуулардын начардыгы калкты тейлөөдө кыйынчылык жаратат. Азыркы шаардын өсүшүнө биринчиден карата, анан экинчиден ошо жана үзгүлтүксүз жылуулук шаарга бериш үчүн турбалар жаңылап атат да. Эски турбалар 40 жылдан ашык иштеп, өзүнүн нормативдик срогунан өтүп кеткен иштегенде. Жаңы турбалардын өзгөрүүчүлүктөрү бул турбалар уже алдын ала изоляциясы менен пенополиуретан изоляциясы менен келет. Андан кийин биякта запорный арматура, компенсирующий устройство бүт жаңы заманбап технология жасалган эмелер келишет. Дагы бир иш кызуу жүрүп жаткан объекти Каралаев менен Абдымомунов көчөлөрүндө жайгашкан. Жарым чакырымдан ашык узундукта жаңы куурлар алмаштырылат. Адистер жер алдындагы чоң куурлардын 70%дан ашыгы эскилиги жеткенин жана ишкана алына жараша жаңылап жатканын белгиледи. Быйыл 1600 метр жаңыланат. Негизи теплосетин 400 километрден ашык шаарда бар. Ошонун эскилиги бир 70%тан ашып калган. Где-то бир 15-16 километр жылына алмашылыш керек да. Биз болсо 1600-2 километр ушундай биздин каражатыбыз жетет да. Быйылкы аткарылчу ремонт иштеринин наркы 800 миллион сомду түзөт. Анын 61,9 миллион сому мамлекеттик ишкананын үлүшүнө туура келет. Калганын дүйнөлүк банк каржылайт. Реконструкциялоонун негизги максаты шаарды жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыздоо, гидротехникалык режимди жакшыртуу жана шаардын жыл сайын өсүп жаткан керектөөлөрүн канааттандыруу. Уланбек Тыйканбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.